Кыргызстанда Энактыс кыймылынын 30 жылдыгына карата улуттук чемпионат өтүп жатат. Бул ири иш-чара быйыл алгачкы жолу Ош шаарында уюштурулду. 2 күнгө созулган мелдешке өлкөдөгү 20дан ашуун жогорку окуу жайлардын студенттери катышууда. Командалар коомдук, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган өзгөчө долбоорлор менен келишкен. Ош шаарында белгиленип жатышы дагы жөн жерден эмес, анткени мына Кыргызстандын эгемендүүлүгү сыяктуу эле бул уюмдагы өзүнүн улуттук кубогунун финалын жерлерде өткөрүп баштады. Былтыр мисалы үчүн Ысык көлдө өткөн, быйыл Ош шаарында өтүп жатат. Андан сырткары бул жаштардын ишкерчилиги деген сөз дагы Ош шаары менен абдан ассоциация болуп жаткан үчүн, анткени акыркы мезгилде көрүп жатасыздар, Ош шаарындагы өзгөрүүлөр абдан түшкө кирбеген өзгөрүүлөр болуп, кардиналдуу түп тамырынан өзгөрүлүп, иштердин бардыгы жасалып жатат. Энактыс жаштарды ишкер болууга, лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө жана коомдук маселелерди чечүүгө үндөйт. Акыркы 30 жыл ичинде Кыргызстандын жаштары жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырышты. Алардын арасында майыптыгы бар жарандарга көмөктөшүүчү социалдык долбоорлор, ишкерликти өнүктүрүү жана айлана чөйрөнү коргоого багытталган демилгелер да бар. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, особенно көзү жакшы көрө албагандарга жанагы таякча иштелип чыккан болчу. Ал ошол деген бул студенттердин ойлоп табуусу болчу да. Азыркы учурда ал сатууда жөнөкөй прибор катары колдонулат. Анын чыкканына бир 10 жылдай болду. Ошону мисалы студенттер чыгарган политехтен. Анан ошол эле учурда жанагы жагы дагы көз кулактары жакшы укпагандары болушу мүмкүн. Ошолорго дагы мындай приложение катары телефон колдонуу үчүн жанагы тоже функция бар, аппарат. Ошону дагы Энактыс студенттери иштеп чыккан. Бул мелдеште Ош мамлекеттик университетинин Энактыс командасы да активдүү катышууда. 1998 жылы негизделгенден бери команда 100гө жакын бизнес долбоорлорду ишке ашырышып, социалдык, экономикалык жана экологиялык маселелерди чечүүгө багытталган иштерди жүргүзүп келет. Бул жолкусунда команда 2 долбоор менен катышууда. Бири социалдык багыттагы демилге, майыптыгы бар адамдарды колдоо болсо, экинчиси экологиялык долбоор. Энактыс Ошко командасында 40 адамдай студенттерибиз бирге иш кылышат, жумуш кылышат, проекттердин үстүнөн иштешет. Биз азыр 1 жыл бою иштедик, 1 жыл прям полностью 1 жыл иштедик. Андан кийин 1 жылдын ичинде биз 2 проект алып чыктык. Бирөөсү экология боюнча, бирөөсү социалдык проблемаларды чечүү боюнча. Азырынча ошол иштеп чыккан проектибиздин жыйынтыгында азыр бизде бардык спикер бардыгы даяр болушту. Азыр бир презентация кылышып, ошол результаттардын баардыгын айтып беришет. 2 күндүк мелдештин жыйынтыгы эртең чыгат. Жеңишке жеткен команда Кыргызстанды дүйнөлүк Энактыс кубогунда көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул жылы дүйнөлүк таймаш Таиландда өтөт. Демек жеңүүчүлөр ал жака жолдомо утушат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.